Кыргыз Республикасынын экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан дөбө коргоонун айылдык кеңешинин депутаты ХШ жана анын ишенимдүү адамы СШ тарабынан мыйзамсыз жүргүзүлүп келген ишмердүүлүк аныкталып, бөгөт коюлду. Аталган жарандар Ош облусунун Араван районундагы Жаркыштак айылында тиешелүү уруксаат кагаздарын албай жана мамлекеттик бюджетке салык төлөбөстөн көмүскө кумар оюн жайын уюштурушкан. Мыйзамсыз оюн жайы жайгашкан дарек боюнча жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин жүрүшүндө интернет казинолорго кирүү үчүн колдонулган 11 дана компьютер, 400 000 сом өлчөмүндөгү акча каражаты жана кумар оюндарын уюштурууда пайдаланылган башка буюмдар табылып алынды. Топтолгон материалдардын негизинде ХШ жана СШ аттуу жарандар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 219 беренесинин 1-бөлүгү кумар оюндардын мыйзамсыз уюштуруу боюнча айыпталып, 2026 жылдын 19 мартында Ош шаардык сотунун чечими менен Кыргыз Республикасынын УКМКсынын тергөө абагына камакка алынды.